Өзгөн базарындагы жүз берген өрттөн бактага жараша адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Тилсиз жоонун кесепетинен жалпысынан 10га жакын ишкердин зыян тартканы такталууда. Ал эми анын ичинен 3 ишкердин соода саттыгы толугу менен күйүп кеткен. Күлгө айланган бул буюмдар соодагер Авазбек Тилековдуку. Ал кече 5 чамасында контейнерин жыйнап кеткендигин айтат. Мынтип түндөсү жүз берген өрт кырсыгынан улам сатыла турган 2 миллион сомго жакын товарым күйүп кетти дейт. Бозо дүкөнү янып атты. Мен бул жайда 15 жылдан бери соода кылам. Сумка, чемодан сатчумун. Кече эртерээк эле жыйнап кеттим эле. Кайра эле түндөсү чуркап келсем, баары күйүп жатыптыр. Бир аз гана нерсемди алууга үлгүрдүм. Мына эми чыгым болдум. Эмне кылышымды билбей турам. Өзгөн шаарынын Борбордук базарындагы өрт кечинде 8:30 чамасында жүз берген. Окуя адистеринин айтымында базардын 200 чарчы метр аянты күйгөн. Өрт өчүрүүчүлөр убагында өчүрүүгө жетишкен. Бирок тилекке каршы атайын унаалар кирүүгө мүмкүнчүлүк жок, кыйынчылык жаралган. Дагы мал жер жакын болуп калгандыгына байланыштуу тез магистралдын тартуу эле жетип калды биздин руколар. Эми мындай элдин айтышы боюнча пожарный шлангалар. Анан бул жагын Манас көчөсүнөн тарттык, эки жактан курчоону берип, тезинен өчүрүп калдык. Талапка ылайык эмес. Биз 11 октябрь күнү дагы маршрут көрүп, мына жерден бир автоунаа менен жүргөнүбүздө зоргодон мыналарга окшогон нерселердин алдырып, мына жерден башынан аягына чейин 1 сааттын тегерегинде чыкканбыз негизин алгандачы. Учурда тилсиз жоодун келип чыгуу себептери, келтирилген чыгымдары такталууда. Ушуну менен Өзгөн базарынан экинчи ирет өрт кырсыгы катталууда. Адистердин айтымында буга базарда башаламан жайгашкан электр чубалгылары себеп болушу мүмкүн. Ишкерлер дагы бул жерде өздөрүнүн баягы кантип айтсам, өздөрү дагы мындай өрт коопсуздук эрежелерин баардыгы сактайт дегенден алысмын. Башаламан бул жагынан түшүндүрөсүн, экинчи жагынан башкача өзүңүздөр көргөндөй мына ишинин баардыгы толгон, ички электр монтаждары дагы баягы электр монтаждардын эрежелеринин талаптарына жооп берген акыбалда. Мына Өзгөн районундагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте буларга ар бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, баштан өрт болбосун, башка болбосун деп. Белгилей кетсек, Өзгөн шаарынын Борбордук базары 5 гектар аянтта жайгашып, жалпы 18 жеке менчик майда базарларга бөлүнөт. Самара Асанова, Нарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош облусу.